Камчыбек Ташиев, срочно келиндер төрөгүлө. Биз 10 миллион болушубуз керек деди. Унааны көрсөңүз коркуп кетесиз. Алды жагы жок болуп кеткен балыкчыда фура менен жеңил унаа бетме-бет кагышкан. Украина менен Россиянын ортосунда болуп жаткан согуш боюнча Дональд Трамп менен Путин 2 сааттан ашык сүйлөштү. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө кырган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Камчыбек Ташиев 10 миллион болушубуз керек. Келиндериме да төрөгүлө деп айтам. Биз тезирээк 10 миллион болушубуз керек. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абаддагы эне жана баланы коргоо борборунун ачылышында билдирди. Мен үйдөгү келиндериме айтам, төрөгүлө. Азыр төрөбөсүңөр, кемпир болгондо төрөйсүңөрбү деп. Өмүргө келип, аял киши болгондон кийин өзүнүн милдетин аткарып, көп балалуу болуп, элдин санын көбөйтүш керек, деди ал. Булак Серепкежи. Депутат Бишкек Токтом жолундагы жумушчулардын иштебей эс алып жаткан видеосун жарыялады. Бишкек шаардык кеңештин депутаты Болот Ибрагимов Бишкек Токмок трассасын реконструкциялоо участогунан жол жумушчулары өз милдеттерин аткаруунун ордуна көнүгүүлөрүн жасап, объектте эс алып жаткан видеону жарыялады. Суу качан чачылат эми? Мен келе беришим керекпи? Чачылган. Кана кургак турат. Усталарды иштетип коюп эле тур астамекчи. Bir gün geçke жүрүп көрүңүз да. Жок, эми мен бул жумушка иштеген жокмун да туурабы? Сиз иштеп атпайсызбы? Кene kaldı. А? Yılda çok oturuyoruz. Бүгүн дагы чачылабы? Çaşıladı. Адетиги жол белгиси турат бул пешход. Көрүп атасызбы? Шуну качан туура орнотосуз? Орнотуп алып? Сиз чеге береткенсиз да, эми жанагы сабак болгон жок турбу мен келгеним. Кайра эле чегип, кайра эле ыргытып, ошентип эле жүрөсүз. Сұранч. Демек сабак болгон жок. Туурабы? Туура. Туркияда музыка чыгарган унаа жолу ачылды. Туркияда музыка чыгара турган унаа жолу ачылганын чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Мындай долбоор Анкара менен Эски шехирдин ортосундагы трассада ишке ашырылган. Ал эстетика гана тартуулабастан коопсуздукту алдын алат. Музыканы угуу үчүн айдоочу сунушталган ылдамдыкты сакташы керек. Бул өз кезегинде кылдаттык менен айдоого өбөлгө түзөт. Бийлик бул долбоор ийгиликтүү ишке ашса, өлкөнүн башка жол тилкелерине да пландалышы мүмкүн экенин билдирген. Сиздин оюңузча Кыргызстанда да ушундай унаа жолу керекпи? Булак Суперкежи. Балыкчы шаарында фура менен жеңил унаа кагышкан кырсык катталды. Бул туурасында окуянын күбөлөрү билдирди. Күбөлөрдүн айтымында 19 май күнү саат кечки 19 чамасында Талдаева көчөсүнөн Аманбаева көчөсүнүн чыга беришинде кырсык катталган. Аманбаева көчөсү негизги жол болгондуктан чоң жүк ташуучу Volvo үлгүсүндөгү фура өтүп бара жаткан. Ал толук өтүп кеткиче Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жеңил унаа фурага кирип кетиптир. Ошондо фуранын арткы дөңгөлөгү Mercedes-Benz унаасынын маңдайын капот бөлүгүн тебелеп кеткен. Фуранын өзү анча зыян тарткан эмес, абалы жакшы. Ал эми экинчи унаанын тамтыгы чыгып калыптыр. Унаанын ичиндеги адамдар жакшы деп билдиришти күбөлөр.
Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Добрый вечер. Меня коллеги просили сказать несколько. Путин америкалык лидер Дональд Трамп менен телефон аркылуу дагы байланышты. 19 майда Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын лидери Дональд Трамп менен телефон аркылуу экинчи рет сүйлөштү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, эки өлкөнүн башчыларынын баарлашуусу 2 сааттан ашык убакытка созулду. Баарлашуунун негизги багыттары: Орусия согуштук аракеттерди токтотууну жактайт, бирок тынчтыкка карай эң натыйжалуу жолдорду иштеп чыгуу зарыл. Тиешелүү макулдашууларга жетишилгенде Украина менен ок атышпоо мүмкүн. Путин Трампка Москва менен Киевдин ортосунда түз сүйлөшүүлөрдү кайра баштоону колдогон үчүн ыраазычылык билдирди. Стамбулдагы байланыштардын кайра жанданышы тараптардын туура жолдо экенин көрсөтүп турат. Трамп Орусия Украинадагы кризистин тынчтык менен чечилишин жактарын белгиледи. Ошондой эле Владимир Путин Трамп менен болгон маек маңыздуу, мазмундуу болгондугун билдиргендиги маалыматта кошумчаланган. Айта кетсек, 19 мартта Трамп Путин менен телефон аркылуу баарлашкан. Мындан тышкары Стамбулга орусиялык жана украиналык делегация чыр-чатактын алкагында сүйлөшүүгө барган. Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы Көчөдө зара ушаткан жаранды милиция издеп жатат. Социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн биринде Чаламандын жак түшүндө көчөгө зара ушатып жаткан кишинин видеосу тараган. 1 май риптен маалымат беришип, каттоого алынганын, кызматкерлер тарабынан көрсөтүлгөн жарандын жүргөн жерин аныктоого багытталган иш жүргүзүлүп жатканын билдирди. Булак Серепкежи. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 000 сом акча чогулду. Ушул балама Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 000 дагы АКШ доллары жетпейт. Ошо балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга. Мен жанатан бери таң калып атам да, ажы айтпадыбы, сиздерде ушул үй бөлүк бир бизнес сатып анан ушуну тургуз депти. Эмне Кудайдын азабы дейм да. Эми бул негизинен бул жерге өзүңүздөр уккандай мен апам 11 баланы төрөп өстүргөн батыр эне болгон. Анан апам ошо ар дайым айта берчү да. Ушул айылдагы келин кыздарга бир төрөт үйүн салып берчи деп айта берчү да.
ошо апамдын айткан ой тилеген мен 20 жылдан кийин ишке ашырдым да. Апам көз өткөндөн кийин 20 жылдан кийин ишке ашырдым. Бул өзү бул чокмор айылы, ошо апамдын өзүнүн айылы. Атайы ушул жерден суранып жүрүп жер алып, ушул жерге куруп берди. Негизинен бул маселе мына өзүбүздүн ушуга чейинки бизнестер бар эле. Мына эменен өзүбүздүн нефтеперерабатывающий заводубуз бар эле. Ал заводубузду дагы ошо акыркы бир 15-20 жылдан бери иштетип келебиз. Ошону саттык. Ошону сатып, анан тууган уруктар, ага энелерибиз баардыгыбыз тапкан ташыганыбыз 3 жылдан бери ушул жерге таштап жүрүп, мына акыры куруп бүттүк да. Толук бойдон мамлекетке өткүзүп бердик. Бүгүнөн баштап бул объект ушу мамлекеттик болот. Ушул жерде балдар төрөлүп, жаш балдар ооруп калса, ушул жерден шыпасын таап кетсин деген чоң максатта. Азыр бардыгын кыдырып чыктык да, анан бардык акыркы замандын талабына шайкеш келген заманбап жабдуулар бар экен. Сиз өзүңүз баягы кайрылууларда дагы айтып келесиз, кыргыз эли көбөйүш керек, мындай кыз келиндерге мотивация берип келесиз. Анан жаңы заманбап оорукананын ачылышы менен биринчи төрөлгөн ымыркайларга бир белегиңиз да болсо керек. Ооба, эми өзүңүздөр билесиздер, бизден ушуга чейин эми азыр заман өзгөрүп калды. Акыркы 2-3 жылда өзгөрө баштады. Ушуга чейин биздин кыз келиндерибиз төрөй турган жер таппай калышкан. Коридорлордо төрөп калышкан. Башка шаарларга барып, керек болсо башка мамлекеттерге барып төрөп келип атышкан да. Эми ошондой болбосун деп ушул шарттарды түзүп атабыз. Бардык бүгүнкү күндөгү эң алдыңкы технологиядагы медициналык жабдууларды алып келип киргиздик бул жергечи. Ал эми биринчи төрөлгөн ушул жердеги биздин ымыркайларыбызга эми бул сүйүнчү катары болсун, ушул мындан ары ушундай көбүрөөк ымыркайларыбыз төрөлсүн, мамлекетибизде көптөгөн ушу мамлекет өсүп өнсүн, биз тезирээк 10 миллион болушубуз керек. Ушуну мен ар дайым айтып келем, биздин кыз келиндерибизге айтып келем. Мен үйдөгү өзүмдүн келиндериме айтам, мына төрөгүлө депчи, төрөгүлө. Азыр төрөбөсөңөр эмне кемпир болгондо төрөйсүңөр. Азыр төрөп калбасаң, азыр 5-6 балалуу, 7-8 балалуу болбосоңор, анан эмне качан болосуңар? Бул өмүргө келгенден кийин, аял киши болуп жаралгандан кийин ошол өзүнүн милдетин аткарып, көптөгөн балалуу болуп, элибиздин санын көбөйтүш керек. Ошондой мотивациянын негизинде ушул жерлер курулду. Эми дагы баягы айткандай, мотивация негизинде биринчи төрөлгөн 10 балага өзүбүздүн атайы даярдалып койгон белектерибиз бар. Буюрса ошолорду беребиз.